Пенсия курагында каза болгон биздин жарандарыбыз канча сумма акча алат? Бүгүнкү күндө мыйзамдын чегинде 10 базалык бөлүк. Бул 31.700 сом. Бул милдеттүү түрдө ар бир каза болгон жаран алабы? Сиздер милдеттүү түрдө бересиздерби? Ар бир пенсионер. Пенсионер каза болгон күндө ал жанакы көөлүгүн алып келгенде ошону төлөп беребиз. Он эселенген базалык бөлүктү. Алып келип бербесечи, сиздер милдеттүү түрдө алып барып бербейсиздерби? Кечирип коюңуз, бизде 760 миң пенсионер бар. Анын 20 миң, 22 миңи өлөт, каза болот да бир жылдачы. Биз баягы пенсионерлер чектегенге мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. 5 миң, 6 миң бир кызматкерге нагрузка. А эгерде алып келип бербей калган, ошол документтерин чогултуп бербей калган биздин жарандарыбызга акча берилбейт экен да ошондо? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Анткени каза болгондо сөз жок, пенсиясы токтотулат. А пенсиясы токтотулгандан кийин ал баягы ким ошол кишини көмсө, ошол документтерин сөзсүз алып келет, ошого пенсия төлөнөт. Биз ошон үчүн азыр мынакей цифровизация кылдык деп мындай уран салып атпайлыбы? Биз ошон үчүн цифровизация кылып, база кылып киргизип, ошолорду милдеттүү түрдө берсек болобу биз? Туура айтып атасыз, бирок аны ким көмдү, кимге бериш керек? Бул дагы баягы көп сөз мындай жубайына бериш керекпи, же балдарына бериш керекпи? Ошондуктан күбөлүктү алып келиш керек да. Кимге беребиз аны? Банкалык эсебин бериш керек. Ошондуктан баягы жарандын өзүсүз аны биз кимге төлөп беребиз? Пенсионерибиз каза болуп калса. Анткени болот, баягы балдары жок, жубайы жок. Анан баягы балким кошунасы көмүп калышы мүмкүн. Ошол киши да алганга укугу бар, эгерде көмсө. Сиз ошон үчүн ушул жагындагы бир карап көрсөңүздөр, биздин көп эле жарандарыбыз кайрыла албай, акчасын ала албай калып атат. Көбү билбей калып атат бул маселе боюнча. Бул абдан эле мындай жеңилдик болот эле да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе болсо, мынакей өмүр бою кызмат кылып иштеп, анан ушу пенсияга чыгаарда 1-2-3 жыл калганда каза болуп калган жарандарыбыз кандай болот бул? Маселеси барбы, ушунун жагы каралганбы? Эгерде жараныбыздын баягы багар көрөрүн жоготкондугу боюнча жубайы же балдары, жаш жетелик балдар болсо, анда аларга баягы багар көрөрүн жоготкондугу боюнча пенсия болот. Ал болбосо анда топтомо бөлүгү төлөнөт анын мураскорлоруна. А пенсияга жана 31.700 сом төлөнбөйт буга? Жок, бул пенсионерлерге гана. Жок, ошон үчүн ушул жагында карап коюшубуз керек экен да. 1-2 жыл калган учурларда мисалы кандай болуп калат? Бул да адилетсиздик болуп калып атат да. Ал пенсия статусун алган жок да, ал пенсионер болгон жок да. Мисалы ошол эле учурда. Бирок ага чейин төлөп келип атты да, сот фондко акчасын. Ага чейин төлөгөндөрү айтып атпаймынбы, эгерде жана балдары болсо, же жубай болсо, же баягы майып кандай өзүнүн баягы иждивенчтери болсо, аларга төлөнөт пенсия катары. Баягы камсыздандыруу учуру деген болот. Камсыздандыруу учуру бул жаран өзү ошол пенсиялык куракка жетет, же майып болуп калат, же баягы өзүнүн иждивенчтери калат. Ушул 3 классикалык түрү бар пенсиянын. Ошол учурларда гана төлөнөт. Болду, түшүнүктүү. Анда эмгек министрлигинин өкүлү барбы? Бар, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мынакей соцфонд айтып атат, пенсия курагында каза болгондорго беребиз деп. А пенсия курагына чейин каза болгондорго сиздер канча акча бөлүп бересиздер? Пенсия курагына жетпегендерге республикалык бюджеттен расымдык жөлөк пулдун өлчөмү каза болгондун адамдардын категориясына жараша. Угулбай атат, катыраак айтып коесузбу? Бүгүнкү күнү ушул республикалык бюджеттен расымдык жөлөк пулдун өлчөмү каза болгон адамдын категориясына карата берилет. 1438 сомдон 7189 сомго чейин. 7189 деген бул эң жогорку баскычыбы? Бул кандай бул? Орточо айлыктын эсебинен да турабы? Бул иштеген кызматкерлер 7189 сом алат. Бул токтомдун негизинде да турабы? Ооба. Бул 2013-жылы токтом чыккан. Бүгүнкү күндө 2022-жылдын айлык маянасы бүгүнкү күндө стат комитет берип атат. 20 миң сомдон ашыгыраак болуп атат да. Ошондо бул 12 жылдан бери бул токтом каралбай атат да. Ушул жагын Алмазбек Акымжанович бир карап жардам берип коесуздарбы? Ошол 2013-жылдагы эле баягы орточо айлык маяна менен чыгып калыптыр. Бирок мына 12 жылдан бери ушул жагы каралбай атат да. 7100 сом деп көрсөтүлүп калганда, эгерде бүгүнкү күн орточо айлык менен алсак, бир 20 миң сомдун тегерегинде болмок да. Бул каза болгондорго өтө эле чоң жардам болмок да. Рахмат, башка суроом жок.